окуучулар 2019-2020 окуу жылын аяктап жатып, бүтүрүүчү 9-11 класстын окуучуларын акыркы коңгуроо салтанаттуу майрамы менен куттуктаймын. Келечекте өз эли жерин сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, мекенчил жаштардын ордун толуктаган жаштардан болушуңарга тилектешмин. Урматтуу номер 54 Эшме орто мектебинин мугалимдери жана окуучулары. 2019-2020 окуу жылынын 9-11 классынын бүтүрүүчүлөрү. Сиздерди быйылкы окуу жылын аякташы менен, акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишиңиздерге жана окууларыңыздарга чоң ийгиликтерди каалайм. Мектеп жөнүндө айтып кетсем, биздин номер 54 Эшме орто мектебинде жалпы 229 окуучу билим алат, 19 мугалим эмгектенет. Ошолордун арасында быйылкы окуу жылында предметтик олимпиадага аймактык турга 18 окуучу катышып, райондук турга 2 окуучу катышып келишти. Физика жана тарых мугалимдери Надырова Айжамал, Сулайманова Жылдыз эжекелерге чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Дене тарбия сабагынан Эшанкулов Батыр агай аймактык турга окуучуларды даярдап, тогуз коргол, шахмат, волейбол оюндары боюнча биринчи орундарды багындырып келди. Жылдын мыкты мугалими кароо сынагына башталгыч класс мугалими Сыражидин кызы Гүлдаста катышып, экинчи орунга ээ болду. Биздин окуучулар улуттук тестирлөөгө, секом тесттерине үзгүлтүксүз катышып жатышат, катышып келе атышты ушул күнгө чейин. Азыркы учурда жалпы республикалык тестирлөөгө 4 окуучу даярдык көрүшүүдө. Силер сиңер эмнак тоор сүрүүчү, сапаттарга ээ болуп түз жүрүүчү, келечекке кадам таштап талпынып, Акжол-Сага алтындай бүтүрүүчү. Мектептен босогосун аттап жаңы келген элем кече эле мен дагы билинбестен жылдар өтүп барадан бүгүн мынтип ойлуу олтурам таң калып. Билимдин ачып эшигин, билсемчи баарын дечүмүн. 11 жыл окуп мектепте, кош эми мектепте чүкүн. Көз алдымда кыроо чачып басканың, кыял жоорук, шашпай сулуу жазганың. Мен балапан канат жайсам алыска, өзүң болдуң кең жол учаар асманым. Урматтуу Эшме орто мектебинин мугалимдери, бүтүрүүчүлөрү, урматтуу Алтынай Жанова. Силердин мектептеги мугалимдердин окуу тарбия ишиндеги жетишкен ийгиликтери жөнүндө жакшы кабарыбыз бар. Буга чейин ал жөнүндө өзүбүздүн кут билим гезитине дагы жазбадык беле. Мына бүгүн кезектеги бүтүрүүчүлөр мектеп уясынан учуп, келечекти көздөй канат кагып кетип жатышат. Аларды алдыда зор келечек, өтө кызыктуу күндөр күтүп турат. Алардын ылайым жолу ачык болсун. Эл керегине жараган кесипке ээ болуп, ата мекенине кызмат кылышсын. Ал эми Эшме орто мектебинин мугалимдеринин кесиптик, чыгармачылык ишинде дагы чоң ийгиликтердин жарала беришине чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы Бирлик айыл өкмөтүнүн номер 54 Эшме орто мектебинин мугалимдери жана бүтүрүүчүлөрү, сиздерди 25 май майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин сүйүктүү мугалимдердин ишинде ар дайым ийгиликтер, үйүндө бакубатчылыктар болсун. Ал эми быйыл мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрдүн мындан аркы иштерине, окууларына чоң ийгиликтерди каалайм. Ылайым өздөрү тандаган, сүйгөн кесибинин ээлери болуп, кыргыз элине пайдалуу уул кыздардан болуп чыгышына тилектешмин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктап, Суперинфо гезитинин жамаатынын атынан башкы редактор Автандил Добулбеков. Майрамыңыздар менен, Суперинфо гезити менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Бирлик айылдык аймагындагы номер 54 Эшме атындагы мектептин бүтүрүүчүлөрүн акыркы коңгуроо майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Өмүр жолуна узатып аткан мектептин жамааты жана анын директору силерге колунан келишинче тарбия билим берип чыгарып атат. Ошолордун эмгегин актап, келечекте Кыргызстанга кызмат кылган татыктуу инсандардан болгула. Мен да илгери көп жыл мурун
акыркы коңгуроо ушул майрамда болгон. Мектептин директору ошондо бизден сураган эди. Ушул күн силердин эсиңерде эмне менен калат деп. Ошондо мен тамашалап жооп бергенмин. Мектепти ремонт кылып коюп, краска кургайлы экен, баарыңар батиңерди эштен чечип бир дегенде биз батиңебизди чечип, баардыгыбыз эмнегедир жылаңайлап кирип турганбыз да. Ошондо мен айттым, башкаларды билбейм, мен үчүн биз жылаңайлап турганыбыз менин эсимде калат деп. Ошондон бери канча жыл өтсө дагы азыр деле ошол күн азыркыдай эсимде турат. Силерде ушул турмуш жолуңарда чоң ийгиликтерди каалайм. Мен Баткенден Жогорку Кеңешке депутаттыкка талап келгенде койгонмун. Ошондой аябай чоң план программаларды айткан эле ошолордун баардыгы аткарылсын. Ак жол силерге. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кадамжа районундагы Бирлик айылындагы Эшме орто мектебинин 2020-жылкы бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле ушул Эшме орто мектебинин эмгек жамааты баарыңыздардын ушул акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен өзүмдүн атыман, сиздердин уулуңуздар, тилегенимдин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Ушул Кудайым сиздерге ак жол берсин. Ким кайсыл окуу жайга ниет кылган болсо, максат кылган болсо, Аллах Таала ошол ниетиңиздерди, максатыңыздарды кабыл кылган болсун. Ал эми ошол бүтүрүүчүлөрдү окутушундай эрежеге жеткирген жалпы агайларга, эжекелерге тилегенимдин атынан, өзүмдүн атыман бекем ден соолук каалайм. Аман болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Майрамыңыздар менен. Akkaykağa salgamın, akkayıp yazagamın, okuçuluk ömürüm dep yazgamın. Akkan suğa salgamın,